Урматтуу мекендештер, акыркы убакта мага аябай көп биздин мекендештер жазып атышат. Көпчүлүгү реестрге түшүп калдым деген кайрылуу менен жазып атышат да. Реестрге түшкөндүн негизги себептери эмнеде десем, негизги себеби бул азыр биз 10 сентябрга чейин көз жаздыгында калтырган. Биз дагы ушулардын арасында ушуну айтпаганыбыз үчүн күнөөлүүбүз. Бардыгыбыз ушул бир нерсеге маани бербегенбиз. Бул миграционный картанын аркасындагы штамп, печать, урматтуу мекендештер. Бул 10 сентябрга чейин жөн эле приказ болсо, 10 сентябрдан кийин бул уже мыйзамдын негизинде күчүнө кирип дагы биздин срок пребывания деп булар нарушили срок пребывания деп туруп азыр көпчүлүгүн реестрге түшүрүп атат. Ошондой эле азыр штамп бастырган барысы көпчүлүгүнүн аркасынан штамп басып бербей атат. Срогуң бар экен, сен 3 айдан кийин кел дейт. 3 ай бүткөндөн кийин эмне кылып атат? Атайлап срокду өткөзүп туруп, дагы штраф кылдырып туруп, анан депортация кылып, выдворение кылып атат да. Мындай атайын 3 айлык срок бар да миграционный картаны. Булар штамп баспай атышат. Тобо биздикилер бүткөндөн кийин барса, срогуң бир күн өтүп кетиптир деп туруп 50 000ге чейин штраф болуп атат. Сотрудники ОВМ, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видео, урматтуу мекендештер, ушул нарушенияга түшүп калбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Эң алгач Россияга жол тартканыбызда, Россияга келип эмгектенип атканыбызда биз кайсыл документтерге маани беришибиз керек? Кайсыл документтерди по порядку жасашыбыз керек, пошагово туура закондун негизинде жасашыбыз керек деген суроого мен атайын ушул кантип Кыргызстандан үйдөн чыккандан баштап Россиянын территориясына келип ошол жерде легалдуу жүрүш боюнча пошагово инструкция дейбизби, схема дейбизби, ушул нерсени айтып бермекчимин. Мен силерден суранып кетем, ушул видеого лайк басабыз жана поделиться кылып бул видеону максимально бөлүшүп коебуз. Себеби көпчүлүгүндө ушул маалыматты азыр чыгарбай атышат да. Негизи билебиз дегенде эле чыгарып коюшат, бирок тонкость, деталь, мелочь жерлеринде биз эмне кылып атабыз? Маани бербей коюп атабыз дагы. Мына ушул жогоруда айтып кеткен штамп маселеси, миграционный картанын аркасынан басыла турган штамптагы дал ушул биз мелочь деп көңүл бурбай койгонбуз. Ошонун айынан биздикилерди азыр ОВМ массово реестрге түшүрүп атат. Урматтуу мекендештер, ушул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар жана видеону реакция басабыз. Эми ар бир мекендеш, ар бир биздин кыргызстандык Россияга жол тартып атканда биринчи кезекте биз паспортубузду тууралашыбыз керек. ID карта Россияда күчү бар, законду туура кабыл алынган, иштейт. Бирок ал жердеги сотрудниктер, ОВМдеки пенсионный фонддун сотрудниктери, налоговыйдын сотрудниктери биздин эки паспортубуздун айынан эмне болуп атышат? Баштары айланып атат. Бир эле снилсти ID картка дагы бир загранпаспортуна дагы бир снилс ачып алып туруп, ошол жерде пенсионный фонддо дагы каша болуп, алар дагы бизди андай жек көрүп атышат обслуживать эткенденчи. Ошондуктан баарыңыздарга кеңеш берип айтып кетелем, загранпаспортту алып алып, анан кийин барыңыздар. Биздин мекендештер эки типке бөлүнөт. Россияга бара тургандар. Биринчиси бул жанагы мектепти эми бүтүшүп Россияга такыр бара электер атышат. Анан экинчи тип болсо уже барышып, көптөн бери жүрүшүп, анан кайра келип, эс алып, кайра бараткандар да. Эки типке бөлүнөт. Ушул дальше менин сөзүмдүн уландысында дагы мен айтып кетем, чтобы эки типтеги мекендештерге бөлүп айтып берем, түшүнүүгө аракет кылыңыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер паспортуңуздар загранпаспорт алыңыздар, желательно загранпаспорт. Эми ала албай калсаңар айла жок, ID карта менен деле бара берсеңиздер болот, но у вас будут там проблемы, вопросы, да, ошону айтып коеюн. Эми билет алышты билебиз. Билет алып аэропорт менен учуп, аэропорттон учуп Москванын аэропортуна кондуңуздар дейли. Москванын аэропортуна конгонуңузда миграционный картаны толтуруу деген жери бар. Баарыбыз билебиз. Бирок ошол жерде толтуруп атканда сөзсүз түрдө от и до шашпастан фамилия, имя, отчество, дата рождения, цель въезданы сөзсүз түрдө карап коюңуздар. Цель въезданы көбүнүкү туризмде басылып калып атат да. Ошондуктан ошону карап туруп анан кол коюңуздар. Туура эмес болсо ошол жерде оңдоп берүүнү сураныңыздар. Бул биринчи маселе. Эми паспортный контролдон өттүңүздөр, Москвага кирип барыңыздар, квартирага барышыңыздар менен биринчи кыла турган ишиңиздер булар Амина приложениясын өткөргүлө, урматтуу мекендештер. Амина приложениясын өткөрөсүздөр Play Market'тен, у кого iPhone App Store'дан өткөрөт. Өткөргөнүңүздөрдөн кийин кызыл картасы барлар, биринчи айтайын, кызыл картасы барлар үйдөн чыкпай эле ошол жерден эле QR кодду жагып, телефондон тартып сүрөткө кызыл карточкадагы, анан авторизация болуп, геолокация уруксат берип, Аминаны колдонуп баштайбыз. Эми жаңы баргандар, такыр Сахарова бар электер, же мурун зеленый карточка алып туруп, кызыл карточка албагандар, биринчи кезекте Сахаровага барабыз. Барып айтасыздар, ошол экспериментке катышканы келдик деп айтасыздар. Регистрация болгону келдик Аминага деп айтсаңыздар, сиздерге башка бир окошкадан ошол жерден сиздерге Аминаны өткөрүп жана түшүндүрүп берет. Жана ошол эле жерде сиздер Сахаровадан өткөнү дагы сурадыңыздар.
биринчи барганда. А эгер срогу бар болсо зеленый картанын анда өтүүнүн кереги жок. Дароо өтүп бир ишти бүтүрүп келсеңер анда жакшы болот урматтуу мекендештер. Амина приложениясын колдонуп баштаганыңыздардан кийин, активно баары зеленый болуп жангандан кийин, геолокация уруксат бергениңиздерден кийин көпчүлүк айтат 3 күндө бир жагып туруш керек. Ал туура эмес урматтуу мекендештер. 3 күн өчүк болбош керек деген маселе ал. 3 күн геолокация өчүк болуп кала турган болсо реестрге түшүп каласыңар. Неважно, жаңы келдиңерби, эски келдиңерби, 3 күн Абинага регистрация болуп катталып туруп, 3 күн өчүк болуп геолокацияны өчүрүп же телефондун зарядын өчүрүп койсоңуздар, бул силерди реестрге түшүрөт. Амина боюнча айтып бүттүк, аминаңыздар бар дейле, бардыңыздар, активно уландыңыздар. Кийинки этап, урматтуу мекендештер, сиздер жумуш табышыңыздар керек. Көпчүлүгүңүздөр работа деп келесиздер да. Работа деп келгендер эмне кылабыз? Жумуш издешибиз керек. Сизди эми уруктугандар чакырып, башкаларды таап жумушуңуздар даяр боло турган болсо, официальный боло турган болсо, 3 күн стажировка болот кээ бир жерде бир жума болот. Стажировка бүтүшү менен трудовой договорду алабыз. Трудовой договорду алып атканда сөзсүз түрдө уведомленияны бергиле деп кошо сураңыздар ошол жерде. Мага уведомленияны кошо бериңиз деп. Госуслугиден ОВМге жөнөткөн уведомленияңыздарды кошо бергиле деп сураңыздар. Себеби көпчүлүк ишканаларда ошол уведомленияны жөнөткөндү билишпейт азырга чейин. Аны биз өзүбүз айтышыбыз керек, ошону алышыбыз керек. А көпчүлүгүнө түшүнбөгөндөр Тажикстан менен Өзбекстандын атууларына адаштырышат дагы бизди. Алар өзүңөр уведомление берип келгиле деп жөнөтүп атышат да. Бул туура эмес. Эгер силер жөнөтө турган болсо айткыла, биз Таможенный союзга, ЭАЭСке кирген өлкөлөр уведомленияны жөнөтпөйбүз өзүбүз. Бизди кабыл албайт. Силер жөнөтүшүңөр керек деп ошону түшүндүрүп айткыла. Уведомление официальный иштегендер, уведомление трудовой договор өкмөттүн колуңарга алдыңарбы? Бул бүт. Эми жанагы официальный ишке киргендер, анан неофициальный иштеген мекендештер бар, туурабы? Неофициальный иштеген мекендештер кимдер? Булар жанагы таксисттер. Ойлошот, Яндекс официальный иштеп атам. Яндекстеги ишиңер официальный эмес. Ал жерден КПХ деп берип атат, бирок КПХны подтвердить этпей атышат, уведомление жөнөтпөй атышат алар сиздерди. Базага киргизбей атат Яндекс өзү. Бул жанагы биздин министрлер барып да Яндекс менен жолугуп келди, бирок ушул маселе эч жерде көтөрүлбөй атат. Яндекстин трудовой договору боюнча ал оферта болуп түзүлүп калгандагы, сиздерге оферта деп түзгөндө ошол эле учурда письмосунда, справкасында ГПХ деп жазып алышат. ГПХ боло турган болсо, анда булар уведомление жөнөтүш керек. ОВМге ар бир таксист, кыргызстандык такси иштегенге ар бир иштеп атат деп туруп уведомление түзүп, таксиге кирген күнү эле уведомление жөнөтүш керек булар. Ошол маселе азырга чейин чечилбей атат. Ошон үчүн Яндекс деген мен азыр эле айтам, бул официальный эмес, бул жарабайт. Яндексте иштегендер, дагы бирөө курьер болуп иштегендер, клинингде иштегендер, дагы кимдер бар? Сиделка болуп иштегендер, булар көбүнчөсү физлицолор менен иштейт дагы. Бул учурда биздин мекендештер трудовой договор официально ала албайт. Ала албагандан кийин ошол кимге кызмат көрсөтсөңүздөр, ошолор менен гражданско правовой договор түзүшүңөр керек. Бул физлицо менен да түзсө болот. Кээ бир курьерде иштегендер через таксопарк, ушундай фирма аркылуу иштешет. Алар менен ИПлар менен эле ГПХ түзсөңүздөр болот. Гражданско правовой договор неофициально иштегендер үчүн бул да керек. Урматтуу мекендештер, гражданский договор менен трудовой договорду колуңарга алдыңар, уведомлениясы менен алгыла. Алдыңарбы? Анда сиздер, мындайча айтканда, Россияга жайгашуунун биринчи этабыны ийгиликтүү өттүңөр. Эми иштеп, айлыгыңарды алып, Кыргызстанга саласыздар, акчаңар көбөйүп калат. Андан кийин, урматтуу мекендештер, 1-2 айлык алгандан кийин, мүмкүн болсо ага чейин эле госуслуги деген приложение бар Россияда. Анан СНИЛС, ИНН деген документтер бар. СНИЛС менен ИННди сатып алса болот деп көп реклама кылып атат. Эми бул нерсени акысыз да алсаңар болот. Көпчүлүгү мои документиге бар дешет, бирок мои документиде бул посредническая организация болгондуктан мои документи. Көп учурда биздин мекендештер аябай көп баргандыктан обслуживание начар болуп атат. Көбүнүн отказ кылып коюп атат. Көбүнүн документи узак кетип. Ошон үчүн СНИЛСке алыш үчүн пенсионный фондко баргыла. Кайсыл жерде Аминага регистрация болсоңор, баягы место сна и отдыха деген. Ошол жердин пенсионный фондуна барасыздар. Ошол жердин пенсионуна барып, өчүрүт көтүрүп, ошол жерден СНИЛСти активация кылсаңар болот. Ошол эле жерде госуслуги деген приложенияны өткөрүп туруп, госуслуги деген приложенияңыздардагы паспорттун данныйларыңызды киргизип, подтверждение кылып алыңыздар аккаунтуңарда госуслугинин. Экөөнү бир бүтүп алгыла. СНИЛС, госуслуги бир бүтүш керек. Анан ИНН налоговый. Ал үчүн ошол территориальный райондогу налоговыйга эле барасыздар. Налоговыйга барып туруп, ушундай налогко регистрация болгондон келдим десеңиздер, силердин номинаңыздарды сурайт.
Аминаны азыр кабыл албай аткан болсо, анда биз МФЦга барабыз. МФЦдан ушундай иненен алганы келдим дейсиздер. Иненен алганды МФЦдан да жардам беришпес, анда онлайн алган аракет кылабыз, урматтуу мекендаштар. Яндекске как получить иненен удаленно через онлайн деп эле жазсаңыздар, сиздерге булар жана ошол жерден инструкциялар чыгат интернетте. Инструкциялардын жардамы менен алганга аракет кылабыз. Ошол снилсты алдыңыздар, инененди алдыңыздар, госуслуганы ачтыңыздар. Эми жанагы биз баргандан кийин суук болуп, башка болуп биз ооруп калабыз. Ооруп калганда биз поликлиникага акысыз көрүнсөк болот Россияда. Буну да билесиздер, э? Официальный трудовой договоруңуздар бар боло турган болсо, снилсыңыздар бар боло турган болсо, анда биз эмне кылабыз? Ингострах деген бар. Ингострах деген страховой компаниянын офисин табабыз дагы, ошол офисине барып туруп эмне алабыз? Страховой полис алабыз, ОМС алабыз. Ошол страховой полисти алып туруп, анан жакынкы поликлиникага, жашаган жериңиздерге, документальный жанагы амина болгон, ошол жердеги поликлиникага барып туруп, прикрепление болобуз, урматтуу мекендештер. Вдруг бир жерибиз ооруп кала турган болсо, же жанагындай справка керек болот, ооруп атат деген ишканага, башка нерселер болуп калат, ошонун баарын поликлиникага барып эмне кылабыз? Бүтүрөбүз, урматтуу мекендештер. Ошонун баарын поликлиникага барып акысыз көрүнсөк болот. Жана башында бир аз унутуп кеттим, жаңы келгендер ошол сразу Сахаровадан өтүшүбүз керек. Сахаровдон сразу бүтүрүүгө аракет кылабыз. Дагы бир нерсени айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Сахарованы бир жылда бир медобследованиеден өтүп турабыз. Жанагы отпечатки пальцев деген бир 10 жылга чейин сакталат. Берки медобследование жылына бир жолу өтүп турабыз, урматтуу мекендештер. Мына ушул, урматтуу мекендештер, ушуну мен айткан нерселердин баардыгын так туура аткара турган болсоңуздар инструкция менен, анда сиздер эч кандай реестрге түшпөйсүздөр, сиздерди эч кандай көчөдө токтотуп эч ким штраф сала албайт. Россияда жүрүшүңүздөр легально болот жана кеңири кирип чыгып жүрө бересиздер, урматтуу мекендештер. Эми жанагы аэропорттон токтотуп арка кайтарып аткандар, булар эми терроризмге подозрение кылып атат. Кээ бирлерибиздин телефондорубузду текшерип атат. Текшерип бир диний экстремистский багыттагы видеолорду көрүп калып атышат. Алуучулар да катталып атат тилекке каршы. Алуучуларда биз эми алсыз, урматтуу мекендештер. Эгер ФСБнын программанын базасына кирип кала турган болсок, бул бери дегенде 50 жылга запрет болот. Ал учурда биз Россияны жабып, башка чет өлкөлөрдө иштегенге аракет кылабыз, урматтуу мекендештер. Же болбосо Кыргызстанда да жумуш издеп тапсак болот. Ушул, урматтуу мекендештер, ушун менен видео аягына чыкты. Көңүлдүү бурганыңыздарга рахмат. Видеого сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Мен ойлойм, менин видеом силерге полезный болду. Ой пикирлериңиздер болсо комментарий калтырсаңыздар болот.